Саламатсыңарбы 9 класстын окуучулары, силер менен 2 жумадан бери рекурсия өтө чоң темасындабыз. Рекурсия эмне экендигин кайталай кете турган болсок, рекурсия деп качан кайсы бир объект өзүн өзү кайталаган процессти түшүнөбүз. Мисалы, математикада биз кайсыл процессти билебиз? Факториалды билебиз, Факториал бул өзүн кайталаган көбөйтүүнү түшүндүрөт. Физикада өзүн кайталаган серпилик күчү бар, кандайдыр бир тартылуу жос. Буга чейинки сабактарда, мектепте болгон офлайн сабактарда биз биринчи мисалды иштегенбиз, суммасын түзгөнбүз. Канча сумма чыгат экен? Бирден 4-кө чейинки, бирден 4 маанисине чейинкилерди. Экинчисинде биз дагы ушундай эле сумманы аткарып көргөнбүз. Мында ретурн операторун колдонгонбуз. Ретурн операторун азыр биз дагы колдонобуз силер менен. Функциясын токтоторун билебиз, ошондуктан андан кийин else шартын жазуу мааниге эмес дейт. Ооба, бул жерде эгерде шарт бере турган болсок, ретурнда else маанисин ыйгаруу болор дейт. Андан кийин факториал деп аталган чоң теманы дагы биз өткөнбүз. Мектепте бардык класстар билет, А, Б, В, Г дагы. Мына биз эмне кылганбыз факториалда? Факториал бул сандардын көбөйтүүсү. Кадамдап чыган сандардын көбөйтүүсү. Факториалды биз иштегенбиз. Эгерде сандын маанисин бере турган болсок, мисалы 5ке чейинки сандын маанисин бере турган болсок, алардын баарын бизге көбөйтүп берет. Буну далилдөө үчүн бул жерден аткарсак болот. Кыскараак түрү. 5 көбөйтүү 5ке чейин тоз кечиресиңер. 1 көбөйтүү 2 көбөйтүү 3 көбөйтүү 4 көбөйтүү 5 деп турган болсок 120-ны берет. Бул факториал. Андан кийин биздин бөлүмдө бул даражага өсүү боюнча кайталоону көрсөтөбүз. Так, бул жерде кыска нерсени көрсөтүп кетейли. Ctrl-C эгерде биздин цикл айланып токтой турган болуп калган болсо, анда Ctrl-C менен силер үзүмдү аткарсаңар болот. Үчүнчү маселе боюнча бүгүн бышыктоо. А саны жана Б санын даражасын көтөрүү. А санын Б даражасына көтөрүү керек. Рекурсивдүү функцияны жазыш керек. Азыр программаны көрсөтөбүз. Рекурсивдүү функция step кадам түзүлөт экен. Мында А жана Б саны берилип атат. Б качан 0дөн чоң болгондо функция ичиндеги шарттар аткарат. Биринчи ретурн аткарат. Мында үзүлөт. Экинчисинде Ага бул ретурн аткарылып, бул чоңдон болгондон кийин ретурн аткарылып, жыйынтык чыгат да, бу жерде принттин кереги жок. Жыйынтык чыгат дагы экинчиге токтойт. Анда эмне кылыш керек? Аны биринчиге көбөйтүп жана Б кадамы пока 0ге чейин теңелиш керек. 0ге келгенде токтойт. Бул жерде 2-нин 5-нчи даражасын көрсөткөн сан турат. Аткарып көрөбүз. Бир каша ашыкча болуп турат. Аткарып көрөбүз 32. Бул бирок түшүнүксүз болуп калды. Ошондуктан биз аны түшүнүктүү кылабыз жана андан да аткарууну көрсөтөбүз. Бул деген сөз 2-нин 2-нчи даражасы, 2-нин 5-нчи даражасы деген түшүндүрөт. 32. Азыр биз бардык эле убакта бере турган, даражанын сырттан бере турган түрүн көрсөтөлү. Бир эле убакта 5 эле көрсөтпөстөн сырттан. Анын үчүн биз билебиз, что берилүүчү сан сөзсүз түрдө бүтүн болуш үчүн жана ошондой эле киргизүү дегенди инпутту колдоно турган болсок, биз санды сырттан колдонобуз, даражаны сырттан колдонобуз. Даражасы деп коелу. Даражасы.
даражасы. Эми бир кашак алтырып койдук окшойт. Даражасын берели. 2 санынын канчанчы даражасы? 7-нчи даражасы дейли, 128. Көрдүңөрбү? Эми түшүнүктүү жана жакшы программа түзүлдү. Силер тапшырма катары 3 санынын даражаларын көрсөткөн программа түзөсүңөр. Ушул менен кийинки жуманын 2-нчи саатында жолукканча кош болгула, сак саламатта оорубагыла. Грипп бизден алыс болсун.